Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Азыр биздин Куттуу студиябызга конок келип отурат. Жакында тааныштырып өтсөң, Албетте. Дал ошол кыргызымдын ыр казынасын толуктоого өз салымын кошуп, жагымдуу ырларды адамдын жан дүйнөсүн ээргитип жазып келе жаткан биздин меймандарыбыз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тагыраагы акын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат катчысы Кут Мырза Жакыбалиев агайыбыз жана ошондой эле агайыбыздын өмүрлүк жубайы Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Гүлзина Мыйзамбекова эжебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Негизи бак азыр биздин Куттуу студиябызга бир үй бүлөдөн эки акын келип отурбайбы? Анан акындардын эртең мененки таңкы жашоосу дегеле кандай башталат? Бир үй бүлөдөгү акындардын же эртең менен туруп эле бири-биристерге о деп эми акындардын жашоосу деле ошо кадимки эле элдей эле башталса керек. Жанагы бир айткандай, сен тиги силер тамак жегенде кантип жейсиңер десе, кадимкидей эле жейм деп маймылдай жемек белем дегенде. Кадимки эле эртең менен туруп, кадимкидей эле жумушка даярданып, анан кийим кечебизди кийип алып жумушка кетмей, кадимки эле эл катары эле. Кадимки эле жашоо экен да. Суроонун төркүнүн да түшүнүп турам. Баягы кичине чыгармачыл адамдар болгондон кийин кичине өзгөчөрөкпү деген дагы маани жатат да. Чындыгында эртең мененки таңкы убакыт чынында эле башкача таасир этет. Бул бардык эле адамдарга ушундай болуш керек. Анан эргүү келет кээде. Кээде биз азыр кичинекей балдарыбызда болгондуктан көбүнчө кечинде түндө жазганга туура келет ырлардычы. Анан сиз айткандай дайым эмес, бирок кээ бир учурларда болуп калат. Тура калып мен кечинде ырымды кайра окуп бере калып, же болбосо жаза калып, жаза калып, анан сөзсүз эң биринчи сынчыбыз экөөбүз бири-бирибизге сын айтып, мына катаал эле сын айтканга аракет кылабыз, бири-бирибизди бышырганга дагы мындай көңүл карабай элечи. Анан ошон үчүн мисалы кечинде жазылып калган ырлар болсо, эртең менен бири-бирибизге сындатып, же болбосо бир табылга табып алгандай сүйүнчүлөп окуп берип калган учурлар болот. Эми дайым болбосо дагы кээде ушундай. Ага, өзүңүз да акын экенсиз, анан кийин акын айымды каяктан таап алдыңыз, кантип таанышып калдыңыз ошол жерде? Эки чыгармачыл инсандын бир үйдө түтүн булатуусу жеңилге турбаса керек. Же тескерисинче кандайдыр бир эргүү дүйнөсүнө жетелеген жашоонун нугу бурулуп турабы? Эми жакшы суроо болду. Бул негизи эки чыгармачыл адамдар кантип бири-бири менен жашайт деп элдер көп суроо берет. Эми мен айтам, эми такайлы айтып жүрөм, тескерисинче жеңил да депчи. Бири-бириңди түшүнөсүң, бири-бириңе мындай бир ыр жазып отуруп алса дагы, окуй бул ыр жазып калыптыр го, ишимди кыла берейин дегендей кылып бири-бирибизге мындай туура түшүнүү менен мамиле кылган жакшы го дейм да. Анан эми таанышуу жагын биз акындардын арасында жүрүп, жанагы Жазуучулар союзунда жүрдүк. Анан Нур Борбор чыгармачыл академиясы бар. А кезде бирикме болчу. Ошол кезде ошол жаштардын деби менен жүрүп, ошол кезде жолугуп таанышып калдык. Анан эмне болуп таанышып калганыбыз, кандай болгонубуз мен кээ бир жерлерин унутуп калыш мүмкүн. Анан аны көбүсү жакшы айтып берет болуш керек. Ийне-жүйне чейин. Биз ошо Нур Борбор ошол быйыл мына 20 жылдыгын белгилеп атабыз. Азыр так эсептеп отурсам 10 жыл болуптур биздин жолугуп үйлөнгөнүбүзгө. 10 жылдыгын өткөрүп атканда жолукканбыз да, Нур Борбордун 10 жылдыгын. Бирок Нур Борборго мен кечирээк келгем. Анан жолдошум ошо эртерээк келип уюштуруу иштери боюнча төрөгөнүн орун басары болуп иштеп жүрүптүр. Анан мен келгенде уюштуруу иштерине мен да кошулуп калдым. Анан ошол так 10 жылдыкты өткөрүп аткан кезде бул киши айылда экен. Анан кийин келип бир кече өткөрүп атканбыз, аябай шашып, ушундай баарын уюштуруп, уюштуруу иштерин билесиңер да. Анан кызыгы, ошо мен дагы айтып жүрөм, зал толук толгон. Анан төрага деген сыйлык тапшырып атканда мен гүл берип жанында турушум керек, ошон үчүн жакыныраак жерге отурушум керек болчу да. Зал такыр места жок, бүт толгон дагы, анан бир эле места калыптыр да. Астырактачы, анан чуркап барып эле ошол жерге отура коеюн деп, анан бир киши туруп турган айттым да, байке жылып коюңузчу, мен аз чыгат элем депчи. Анан бул четинде экен, мен андан бул жак бош да. Анан өтүп кете, сиз жылып коюңузчу десем, өтө бер деп атпай. Мен аябай жаман болуп, мен азыр чыгам десем, мен да чыгам деп атпай. Анан аябай кызыктай болуп кеттим. Эми жылып койбойсузбу деп эле тарына түштүм да. Анан кийин жылып, ошол жерде отуруп калып,
бир орундук отурганда биз билген эмеспиз да ошондой чогуу түтүн булатабыз депчи. Бир үй-бүлө болуп каларыңыздар. Деги эле ооба айтып өтсөңүздөр, эми кесиптеш агайыма дагы, эжебизге дагы бирдей суроо бергенге аракет кылайын эми. Деги эле айтат эмеспи, жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт деп, акын көргөнүн жазат дейт. Деги эле ушу үйлөнүп баш кошкондон кийин махабат темаларына чектөө кирип калган жокпу? Тескерисинче баягы үйлөнгөнгө чейин ал темада бир тоорлар жазылды. Анан үйлөнгөндөн кийин дагы жазылды. Бирок эми ошол нерселер, ошол сен баягы үйлөнөлүктө бойдок кезде бир образ түзүп алып, анан ошого жаза бересиң го, бир образ. Анан эми ошол образга жолуккандан кийин аны менен баягы ага өзүнө жазган кишине андан дагы жеңилирээк болот да. Ал эми андан тышкаркы ырлар кээде жазылып турат, эми андай ырларга эгерде биз бир чектөөгө түшүп калсак, бир рамканын ичине кирип калсак, анда чыгармачылыкка кичине кедергисин тийгизип коет да. Ошон үчүн айтып атам да, жана эки чыгармачыл адам бири-бирин туура түшүнгөнү биздин баягы андан аркы чыгармачылыгыбызга мындай бир оң таасирин тийгизет болуш керек дейм да. Бул нерседе дагы баса белгилеп кетиш керек. Чындыгында бул кимге багытталган ыр, кимге арналган ыр деген суроолор жаралышы мүмкүн болчу, эгерде биз чын эле чыгармачылыкты жакшы түшүнбөсөкчү. Анан анткени бул поэзия, бул сөзсүз эле бирөөнү сүйүп калып, анан же ушундай нерсе деп ойлоп алышат да. Албетте биз турмуш курганга чейин сүйлөшүп жүргөндө биз ошол сезимдерди жашап жаздык. Бул лирика аябай жакшы саптар болгон. Азыр болсо дагы деле ошондой махабат темасында, анан бирок эргүү келгенде андай бири-бирибизге чектөө коюп, ушункенин ордуна тескерисинче дем күч берип, же болбосо жакшы мындай так келбей калган муунда өлчөмө болобу, же бир уюкаштыкта болобу айтып турабыз да. Анан кийин сөзсүз мындай элге да жарыялап турганга. Ачык айтып коеюн, байкеңер мындай аябай скромный болчу. Элечи. Башында азыр деле да бир ыр жазса, ушунду бири-бирибизге окуп бересиң, анан бир жактарга чыгарбайт. Бирок мен жарыялап, азыр соцсеттер аябай жакшы бизге шарт түзүп атпайбы. Мен жарыялай калып, сен ырың экен дептирбиз деп калышат да кээде. Жана астына акындын атын, фамилиясын жазып. Кээ бирөөлөр сен мындай пиарщик же продюсерсиңби деп да калышат. Ырларын көп жарыялагысы келчү эмес. Деги эле ушул кесиптеш бардык телекөрүүчүлөрүбүз күтүп атса керек. Баягы ушул жерден сөздөн ишке өтүп биздин ага эжебизден бир жагымдуу поэзия окусак кантет. Себеп дегенде поэзия бул адамдын жаны экен, күн өтсө да өчпөй турган шам экен деп айтылат экен. Эми дал ушул таң эрте жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө түз эфир аркылуу бир жан дүйнөсүнө жан азык катары жагымдуу ырларыңыздардан окуп берсеңиздер. Негизи агайдын баягы менин билишимче өзүңүзгө таандык экинчи китебиңиз бар. Закыр Эрчиген Чейирдин үйлөнгөн жөнүндө сөз болду. Баягы биринчи силер айткандай лирикалык саптар менен анан бир олуттуу темаларга кайрылсак да болот го деп ойлоп атам. Ошол жөнүндө сөз болгон үчүн баягы үйлөнгөнгө чейинки окуй берели. Анан экөөбүз ошол алым сабак кылып дагы окусак болот. Абдан жакшы болот. Мен ошол байкеңер айтып атпайбы, эми образ түзүп алып депчи. Анан ошол образ боюнча жазып жүрүп, кийинчерээк мен ойлодум, менин образымда ушундай эле жигит болчу экен, тоолук жигит болуш керек болчу экен. Толук дегенде. Ырымды сен менен кетчи. Сагындым гүлмүңдөгөн элесиңди, саргайтпай санааларга келесиңби, муштумдай түйүнчөктүн азап чегип, сен үчүн ооруганын сезесиңби? Жактырып жүргөнүмдү сезесиңби? Жүрөгүң тартуу кылып бересиңби? Болбосо кадам таштап келбей коюп, жанымды отко салчуун эмесиңби? Кезинде далайларды чаңган элем, арзуусун четке кагып салган элем, каргышы ообалардын тийбесин деп, дилимде сырдашамын Кудай менен. Жараткан, кечир мени, кечир ылдам. Чаңганым ырас кесир кылгам, кесирлик тийип кайра өз башыма, сен мени чанып кетсең эмне кылам?
ушинтип ой капканга өзүм түшүп, чыйрыгып санаалардан турам үшүп, сен мени эңип кетчи жаман ойдон, калганча жылдыз өчүп өмүр бүтүп, калганча жылдыз өчүп өмүр бүтүп. Караңызчы агай, мындай кезинде далайларды чаңган элем дейт. Ошонун арасынан анан кийин мен сизди тандап алдым деген кеп болуп жатпайбы? Ошол жанагы Кудайдын да буйругу экен, эми ошончо киши ал жерде бери жагы эле 70-80 киши отурат да ал залда. Анан ошол жерден бири эле ошо менин жанымдагы орун бош болуп калган. Бу да бир жөн жерден эмеспи деп калдым. Кудайдын буйругу да. Ошон үчүн чаңган жок окшойт болбосо. Көп орун болуп калса да эмне болот эле. Сиз тараптан жооп болсун. Сен эгер көздүн кареги болсоң агы мен, сергиткен кечтин жылдызы болсоң айы мен, самсаалап өскөн мөмөсү болсоң жемиштин, сауынан илип көтөрүп турган шагы мен, албыр абышкан алманын болсоң кызылы, анда мен болом ичинде тарам сызыгы, ар дайым чогуу бир бакта болсок экөөбүз, ал кезден өткөн жашоонун барбы кызыгы. Ой, азаматсыз агай. Эми биздин эжекебизден дагы жуп болсунбу, же жооп бересизби, же эмне кыласыз? Да, бирден окуйм да. Жем кылбай жалгыздыкка эңип кеткен. Жеңилбес жүрөгүмдү жеңип кеткен. Тагдырга ыраазымын сен бар үчүн, аялдык бакты мага энчилеткен. Кыйналганда башыбызды көтөрүп түз, сыноолордон кыйналбай эч өтөлүк биз, жеңебиз да бул жашоонун кармашынан, анткени биз жалгыз эмес, экөөбүзбүз. Жамгырды же сууну көрбөстөн, жап жалгыз гүл болсоң чөлдөскөн, анда мен соолутпай жаныңда, көз жашым төкмөк мүңгөлдөткөн, сен болсоң карманаар бутагым, коркомун сени үзүп алыштан, а көрө зоокадан учамын, бош коюп колдорду карышкан. Жаныңызда, колуңузда китеп кармап турасыз. Ошол китептен бир аз тарыхына токтоло кетсек, өткөндө сиздин дагы китебиңиз тууралуу бир аз сүйлөштүк эле агай. Ошол Закам Эрчиген чегер жөнүндө. Эми жеңебиздин китебин сурайлычы. Айтып, эмне болгон китеп? Ичинде аябай сонун бир сөздөр катылган, ырлар катылган китеп окшойт да, эжеке. Бул деген биз 2011 жылы ошол китебим жарык көрдү. Анан мунун дагы тарыхында биздин ошол жолугушубуздун сырлары бар дегендей. Аны мен негизи бул китепке, бул чоңураак китеп болуп чыкмак. Анан редактору азыркы Жазуучулар союзунун төрагасы агайыбыз Нурлан Калбеков да. Анагы ырларымды алып келип ушундай десем эле, көп ырларымды чийгилеп эле жаратпай элечи. Кыз киши кантип патриоттук темада ыр жазсын. Кыздын деген лирикаларым күчтүү экен деп эле, ал ырлардын баарын кошпой эле, анан лирикаларымды киргизди да. Анан кийин котормолорум кирди, казак тилинен кыргыз тилине которгон ырларым. Анан бул китебимдин ачылышын ошол Жалал Абад областында Алабука районунан өзүмдүн районуман өткөрөйүн деп баратып, анан 26 акынды ээрчитип алып, азыр эстесем аябай мындай эр жүрөк экенбиз да. Мен атам менен апама айттым, ушундай баратам, ошол жактан ачылышын өткөрөбүз деп. Анан жолдон Аксылык акын туугандарыбыз бар. Алар менен чогуу барып ошо Нур Борбордон Жаңы толкун деген адабий клуб ачылган. Ошолор менен барып Сары Челекте ыр окуп, ошол жерде аябай жакшы эс алып, чогуу барган жолдошуман да үйлөнө элек болчубуз. Анан кийин Алабукага барып, ошол жактан ачылышын өткөрүп келдик. Анан Таң шерик деп аталып калышы дагы ошол мен баягы образ коюп алып жазып жүргөн ырларымдын эң жакшы бирөөсү болчу. Мисалы, шарт ачылып бакыт эшиги, качан мага келет жан шерик. Терметилип бакыт бешиги, качан менде болот жан шерик. Дүбүрт чыгат алыстан, келе жатат мага жан шерик. Мезгил өзү калыс даанышман, азырынча аткан таң шерик деп. Анан ошол таң шерикти чыгардым. Анан дагы бир мен айтып калам да, ошол бизди поэзия жолуктурган депчи. Мен экөөбүз жолуга элек кезде ошол таң шерик деп китебимди чыгарып аткам.
бирок биз таанышкандан кийин жолуксак Дүрт деген китепти чыгартып атыптыр да. А мен ошондо аябай таң калдым да, анткени бул китебимдин ырымдын экинчи куплети ушинтип башталган да. Дүрт чыгат алыстан, келе жатат мага жан шерик, мезгил өзү калыс даанышман, азырынча аткан таң шерик депчи. Анан бир поэзиянын бир ага эжебиз деги эле мындай маек курганда деле поэзия менен маек куруп чыгып экен да. Анан чай ичатканда деле бири-бирибизге ырлар менен. Бир айткандай урушканда да ыр менен урушушат. Албетте, деги эле агай айтып өтсөңүз, сиздин дал ушул жазган калемиңизге таандык ырларга 10 жаралып эл алдына назарына сунушталып жүргөнүн дагы билебиз. Анан ушу деги эле ырларга 10 жаралууда акынга кандайдыр бир эргүү, демгүч, шык берсе керек. Ооба да, эми бул 10 деген ошол ырга канат байлап, андан да бийиктетип учура турган бир чоң күч да. 10 деген өзүнчө бир керемет дүйнө да. Мисалы музыканын тили болбойт деп коет го. Мисалы жакшы музыка болсо, аны Америкада дагы, Австралияда дагы, Японияда дагы уга берет, эгерде жакшы ыргак болсо. Анан ырга 10 чыгып эл алдына аткарылып ырдалып калса, бул акынга дагы шык кошуп, андан кийин дагы бир эргүү берип, ушундай бир жакшы бир ийгиликке жетелейт да. Анан ошо жана балаар деген ырым 10 чыгып, мына Майрамбек Осмонов агабыз 10 жазып, анан баягы 5 акынды ырдалып, андан кийин дагы ошо ырдалган угуп баягы биринчи укканда бир башкача таасир калат экен да. Мындай бир эргүү пайда болот, же болбосо бир толкунданасың дегендей. Анан негизи эле ырды мындай бир дагы бир кийинки тепкичке көтөрө турган бул обон да. Эгер жакшы обон чыкса, сөзү менен кайрыгы бири-бирине айкалышып, бирин-бири толуктап турса, адамдардын угармандын да жүрөгүнө ошончолук жетет да. Эгерде биз ошо ырдын баары эл үчүн, угарман үчүн, окурман үчүн жазылат да. Эгер ал жетпесе, анда ал жанагы Байдылда айткандай өлүү түшкөн торпок окшоп дегендей бир жансыз болуп калат. Ал ошоңчо эле бир тарыхтардын бүктөмүндө калып калат. Бирок биз монтип китеп жазып аткан менен мунун ичинде деле канчасы элге жетет. Канчасы жөн эле ушул китеп боюнча калып эле саргайып кайсы бир бүктөмдө калып калат. Биз аны билбейбиз. Анын баарын мезгил өзү таразылап, мезгил өзү бир ордуна коет да. Эгер ушундан бир-эки ырыбыз элге сиңип кетсе, бул китеп бекер чыкпаптыр деп мындай бир өзүбүзгө каниет алабыз да. Керек болсо бир китептен бир ыр дагы элге сиңбей эле жөн эле жок болуп кеткен китептер да болушу мүмкүн. Ошондой болуп калбаса экен деп биз ошого далалат кылып, мындай бир изденип, эл айта элек, эл сөз кыла элек ойлорду, ошондой бир кырларды, эл айта элек кырларын жазганга аракет кылып ошого изденебиз да. Деги эле бардыгыбызга эле кызык болуп жатат, кесиптеш сурагым келип турат ушул жерден агай менен жежеден. Деги эле чыгармачылыкка келгенде ушул үй бүлө экениңиздерге карабай бир атандаша түшкөн учурлар болобу? Ат салышып. Сенин нереңиң чыгармачылыкка келгенде билбейм, менде андай жок, анан аны айтып берсин. Мен өзүм атандашым, негизи деп эле кирбейсиз. Атандаштык болбосо өспөйсүз деп эле. Албетте, атандашадан алгоосу жаралат деп айтылат эмеспи? Мен негизи ошол ыр жазып жүрүп, анан мен жана ушинтип жолуктук деп атпаймынбы? Анан аял киши дароо эле сырткы келбетине бир карап коебуз да. Адамдынчы анан анан жылып коюңуз десем деле жылбай аткан, анчалык кербезденген ким деген сыяктуу карап койдум да менчи. Анан кербезденген деп. Да, бой көтөрүп элечи, жыл десем деле жылбайт. Жам отур деген жерге отурбай жыл деп аткан ким бой көтөрүп атат ошондо. Анан кийин сиз бир куртка кийип алыптыр, анан жынсы шым кийип, ботс кийип алыптыр да, анан бир кечеге да ушундай кийинип келеби деп тыңсынып койгом да. Анда акындар апенди чалыш болорун биле элек кезинде. Анан кийин ошентип карап койгом, анан бир кезден кийин эле чакырып калышты. Азыр бизге ыр окуп бериш үчүн акын Кутмырза Жакыбалиевди
чакырабыз депчи. Анан эле жанындагы киши эле комдон үтүп даярданып эле кетип баратат. Ана бул акырбай деп таң калып калдым да. Анан кийин чыгып барып эле. Мен эле көчөдөн бирөө келип отуруп алганга да ойлогом. Анан ошон үчүн жылбай аткан турбайбы депчи. Анан кийин чыгып ырларын окуй баштады. Анан мен чын эле баягы сырткы кебетесин жана антип өзүм сындап атсам, анан кийин ырларын жактырып калдым. Чын эле аябай барпылдап берүү, барпаңдап окуду, тердеп кургап аябай патриоттук ырлар экен. Анан аябай ырларынан мен баягы өзүмдү уялып калдым да, кайрачы жылыңыз анан өтүп кетейин деп эле эметкен турбаймы депчи. Анан келгенде эле ордун бердим. Деги эле элибизде айтат го, асмандан жылдыз алынбайт, алынса сууга салынбайт, адамдын жакшы жаманы сулуулуктан байкалбайт деп. Асыңардай агайыбыздын ичинде баягы эр жигиттин ичине эр токумчан атпатат дейт эмеспи? Агайыбыздын жан дүйнөсү дал ушундай ырга бай экенин жакындан биле элек кезиңизде ордунан козгоп алыпсыз эми. Анан кийинчерээк мен ошо ырларын окуганда дагы дайыма угуп, ырларын анан Дүрт деген китеби чыкты, ошо аны окуп, аябай урматтап, сыйлап, мурункудан дагы урматым артты. Анан поэзияда мен чынын айтыш керек, тартынчактап калдым да, чын эле. Күчтүү экен, ырлары аябай күчтүү экен. Анан кийин азыр дагы жана атаандаштык жөнүндө сөз болуп атат. Мен билем да, ошол жолдошумдун ырлары курч өтө күчтүү ырлар. Анан ошон үчүн мен дайыма жарыялап турам. Сенин биринчи китебиң чыгыш керек деп, экөөсүн тең. Мен кийинчерээк кара сөз жазып жүрөм. Балдар менен үйдө отуруп калдым, 3 бала уда менен. Анан аларга жомок айтып, күндө жомок айтып берип, жомоктор түгөнгөндө бир күн өзүм жомок айтып берсем, ошол катуу таасир этти аларга. Анан мен кийинчерээк ойлонуп, анан балдар адабиятына өтө баштадым да, кичинеден балдар үчүн аңгемелерди, кенже жаштагы балдар. Анан жомокторду жаза баштадым. Анан экөөсүн тең китебибиз даяр болчу. Меники азыркыга чейин чыкпай турат, бирок мен айттым да, сенин бардык ырларың күчтүү, сен чыгышың керек, бары бир. Үй бүлөдө бардык жерде эркек биринчи. Кандай ийгилик жараткан мырзанын аркасында дагы күчтүү айым турары баарыбызга маалым, албетте. Ооба, сиздин дагы эмгегиңиз зор деп ишенебиз. Анан эми жалпы телекөрүүчүлөрүбүз дагы жакында мына ошол улуттук майрамыбыз Ноорuz дагы эшик каккылап кирип келгени турат. Дал ошол жаз майрамын утурлай бир жакшы ырларды сиздерден тыңдайлы анда эмесе. Эми жаз деген бул эң жакшы баягы жанга жагым, элге эргүү бере турган мезгил да. Ушу мезгилдерге ылайыктап ушу мезгилдер деген ырымды окуп берейин. Ата журт айылыңа кезек-кезек, меймандар убагында келет кетет. Ар бирин ак ниеттен тосуп алсак, алар да мамилени сезет дешет. Дайыма чогуу эмес бирден келет. Кур келбей куржунунда бирден белек, айрымы бышыкчылык, кайбир ысык, аппак кар анан жерге ирмемделет. Жүрөктүн ыргагында кагышындай, өзөндүн өз нугунда агышындай, маалында ата журттун сыйын көрөт, теңирдин мыйзамында дал ушундай. Мелмилдеп жан дүйнөгө бүлүк кылган, ойготуп кытыгылап күлүп турган, түйшүгү ызгаар сууктун жүдөтсө да, түңүлбөй көздөр күтөт үмүт тунган. Булардын арасынан бизге жакын бирөө бар, баары билет анын атын, назиктик уяңдыкты алган дешет, көчүрүп дал ушундан аял затын. Рахмат. Келиңиз эми сизге кезек берели. Азыр эми телекөрүүчүлөрүбүз дагы сиздердин ырларыңыздарга суусап турган учуру таң эрте түз эфир аркылуу жалпы өлкөбүздүн 7 дубаны сиздердин ырларыңыздарды тыңдап жаткан учуру. Убакыт деген учкан кош, ошондуктан биз кесиптеш агай эжебиздин ырларын жетишип калалы. Келиңизде. Анда ошол жаштыгый деген ырымды окуп берейин. Жашыл көйнөк кийинген жашыл жазым, тыйылбастан негедир акты жашың, мүнөзүбүз окшош бейм экөөбүздүн, мен да сендей буулуктум тагдырлашым. Сенин ар бир тамчыңда сагыныч бар, көз жашымда менин да таарыныч бар, жарк деп чыгып күнүбүз нурун төксө, тыйылмак түтөгөн каңырыктар. Сени билбейм, эмнеге ыйлаганың, менин ыйым ааламга сыйбаганым, чыгып кетчү өңдөнөт өз кабынан, тыңшап көрчү жүрөгүм туйлаганын. Жашыл жазым, жаштыгым, жашыл ыйым,
тыйып коюу кусалуу жашты кыйын, жашыл жазга кошулуп бугум төгүп, тазаладым жүрөгүн жаштыгымдан. Анан келиңиздер, эми дагы да болсо ыр окуталы, баягы ырчы келсе ырдатат экен, бийчи келсе бийлетет экен. Эми сиздерден ырдайын деп келген ырда дегендей. Эми Ноорус жакшы майрам. Негизи Кыргыздын жаңы жыл деп жүрөбүз. Өзгөчө бизге өтө жакын, кыргыздын баягы мүнөзүнө төп келген майрамда. Анан мен балдарыларына көп кайрылып, кийинки учурларда ошентип өзүнчө могу китепке дагы балдарыларды өзүнчө бөлүм кылып киргизип койдум. Анан ошо балдарылардан бир экөөнө кайрыла кетейин. Ошо Ноорус тууралуу да жазган экен, ошо майрамга ылайыктап жанагы теледен ыр окуп жүрүшөт балдарыбыз. Багымда куштар сайраган, келдиңби жазым кайрадан, гүлдөсө эми чартырап артык косайган саймадан, оболоп учуп тоогушум береке бакыт тоорусун, ырыскы чачкан жергеме кут болсун көктөм Ноорузум. Бул эми балдар окуган ырлар, анан сүмөлөк жазалат да. Көбүнчө эми ошо сүмөлөк дагы жакшы баягы мааниси өтө терең. Ошол боюнча да жазылды эле балдар окуган. Көргөндө күрөң айранды, бөбөгүм ага таң калды. Чоң энем айтты сүмөлөк, утурлайт Ноорус майрамды. Апалар баарын аластап, батасын берет жамактап, сүмөлөк бышып казанда ыр менен атат таң аппак. Ачылып гүлдөр ыкташат, түнкүсүн кайра укташат. Чоң атам байкем гүл кыз деп кучактап мени жытташат. Анан Бай Чечекей деген ыры бар. Ошо кыздарым окуп жүргөн. Жаңа ачылган көктөм өмүр бүрүндөй, кар алдынан башпагатал гүлүңдөй, атам айткан жаз жарчысы ушул деп, элим күткөн үмүт үзбөй түңүлбөй. Мен дагы ошол жаз чакырып нур чачкан, болгум келет Бай Чечекей гүлүндөй. 3-4 параңыз жалаңа жазга арналган, март айына арналган. Айрыкча дагы ошол биздин агайыбыздын бала ырларына дагы кайрылып жүргөнүн билебиз. Деги эле ошол мына артыбызда бир жоон топ келечекте келе турган жаш муундар ошо сиздин ырыңызды жан дүйнөсүнө сөңгүтүп өсүп келе жатканына биз кубанычтабыз. Эми кезекти эжебизге берели кеңес. Мен да ошол Бакыт Капаров агайыбыз оон жазып жүрөт ырларыма аябай. Азыр жаштыгы деген окуган ырга да жазган, а бул кечки шаарды дагы ошо 5 акын долбоорунда жазылды эле. Жылдыз жанат, асманда жылдыз жанат. Кучагында жигиттин бир кыз барат, бал-бал жанса көчөдө айнек шамдар, ай төөдөн балбылдап сүйүү жагат. Ай төөдөн балбылдап сүйүү жагат. Ай нуруна кошулуп сүйүүм агат, аттиң арман ай болуп калсам эмне, айдай жалгыз жүрөгүм жалгыз канат. Айдай жалгыз жүрөгүм жалгыз кагат. Бешенеме ким келип жылдыз тагат, шыңкылдашса кыз жигит эки-экиден, ай асманда мен жерде жалгыз канат. Шыңкылдашса кыз жигит эки-экиден, ай асманда мен жерде жалгыз канат. Баракелде. Азаматсыздар. Терең ыраазычылык билдирели. Бизде эми убакыт учкан куш дегендей, баягы закымдап өзүнүн баягы найзасын көтөрүп убакыт келип калыптыр мынакей. Түшүндүм, эми убакыт бүтүп калды. Анан бирок баягы котормого кайрылып жүрөм, ошо бир кыскача бир котормомду окуп берейин, ошо менен жыйынтыктайлы. Евгений Евтушенко деген орустун улуу акын бар эмеспи? Ошонун жанагы «Не надо бояться» деген ыры көп эле интернетте жүрөт. Азыркы тил менен цитата кылып эле ошолорду которуп жүрөбүз. Ошол аларды баягы 4 сап кылып, 6 сап кылып которуп жүрөм. Анан могу толугураак ырдан ушуну котордум эле, ошону кыскачасын окуп берейин. Кереги жок коркуунун деп котордум. Коркпойлу достор, каптаган коюу тумандан, коркутпаш керек бош калган чөнтөк булайган. Тоготпой тоодон агын суу каптап келсе да, акмактар менен баспагын саздак ылайдан. Күлө бил баардык коркунуч келсе тайманбай, жүрөксүз мокоп калгандан корккун кайра албай. Ойлонбой татаал тапшырма берсе билдирип, ойлонтуш керек түккө да турбас ийгилик. Коркутат чындап калыстык үчүн сокко эмес, тар сая тоюп жалганчы болгон жиндилик. Күлө бил баардык коркунуч келсе тайманбай, жүрөксүз мокоп калгандан корккун кайра албай.
Рахмат. Аябай. Терең ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо калемиңиздер курчуй берсин, чыгармачылыктын чыйыр жолунда дагы көптөгөн жаратман эмгектердин ийгиликтерди багындырып, көптөгөн кырларды ашыңыздар дейли. Биз болсо алдыдагы тасмага кезек берели. Тасмага кезек берели. Алдыда биздин Салижан Жигитовду эскерүү туурасында алдыда биздин тасмабыз бар. Жалпыбыз биргеликте назар салалы.